Урматтуу телегөрчүлөр, биз сиздерге кезексиз түз эфирде сиздердин алдыңыздарга чыгып жатабыз. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Иманкулов Марат Муканович менен болгон эфир сиздердин назарыңыздарда. Баткен окуясы биздин жалпы калың журтубуздун кабыргасын кайыштырып бүгүнкү күндө өчпөс так болуп турат. Элдин баардыгы ага карата болгон ой сезимдерин бөлүшүүдө. Ошондуктан ушул жооптуу мамлекеттик кызматтын өкүлүн биз түз эфирге чакырып атабыз, урматтуу телегөрчүлөр. Эми бул теманы айтпасак деле белгилүү. Марат Муканович, сөз сизде. Düşük эми өзүң суроолоруңа жооп берген астында мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен элиме журтума кайрылып алат элем. Билесиздер, азыр Каргашалуу Баткен окуясында биздин көп жоокерлер жана жарандардын арасында жоготууларга учурадык. Биздин жоокерлер баатырларча каза болгондор болду. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул эки курман болгондордун жакындарына, туугандарына, ата-энесине, бир туугандарына, жалпы элибиз журтка мен көңүл айтам. Чоң жоготуу болду. Мен дагы бир жолу кайтарайм, жоокерлерибиз абдан күчүрмөндүктү көрсөтүп, мекенин коргоо алды. Сиздин пикирге биз кошулабыз, урматтуу телегөрчүлөр. Азыркы учурда ушул жалпы ушул жоготууларга карата ар бирибиздин кабыргабыз кайышып турган учур. Ошондуктан биз Коопсуздук кеңешинин катчысынын бүгүнкү пикирине кошулбаска арга жок. Марат Муканович, эми сиз жооптуу мамлекеттик кызматтын өкүлүсүз, Коопсуздук кеңешинин катчысысыз. Сизде бардык маалыматтар бар. Азыр дал ушул мүнөт секундтарда сиз экөөбүз ушул студиядан түз эфирге чыгып аткан маалдагы ахвал кандай чек арадагы? Азыркы маалда чек арада ок атуу жок. Ок атуунун баары токтотулган. Тескерисинче азыр ошол эки жана куралдуу кагылышууга катышкан Тажикстандык жана биздин куралдуу күчтөр, чек арачылардын оор техникалары баары тең артка тартылып атат. Өзүнүн жанагындай место постоянной дислокации деп коет, ошол жака жылып турат. Ал боюнча көзөмөл иштер жүргүзүп баштадык. Андан тышкары көптөгөн кыйраган иштер болгон. Кыйрады, тамдар кыйрады, көпүрө кыйрады, көп инфраструктуралар кыйрады. Мына ошолордун баарын тең азыр кайра калыбына келтирүү иштери жүргүзө баштады. Бирок биздин жанагы көчүп барган жарандарыбыз убактылуу жана жайгаштыруу жайларына жана туугандарына, башка үйлөрүнө барган, анын саны эбегейсиз чоң. 137 миңге жакын адам аргасынан көчкөнгө туура келди. Үй жайын таштап. Ошонун ичинен 3,5 миңге жакыны жана убактылуу жайгаштыруу жайларында, калгандары болсо жана аргайстамдарда, туугандарында болуп атат. Мен эл журтка айтып келгенде, баары тең камсызданган. Бул өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан бул өтө көзөмөлдө. Тамак аш менен камсызданылган, керектүү медициналык жардамдар көрсөтүлүп атат. Ордунда баардык керектүү нерсенин баары тең камсыздап, аны мамлекеттик органдар ошол үстүнө иштеп атат азыр. Көмөк кылып атат, Марат Муканович, эми ушул окуя башталгандан бери бул эми албетте биринчи эмес, эл журтубуз жалпы билет. Эмне үчүн деген суроо абдан көп. Ошол эмне үчүндүн бирөө, эмне үчүн тажиктер биздин тынч жаткан өлкөбүзгө ар дайым саммит болгон учурда, эл аралык маанилүү жыйын болгон учурда кол салып атат. Өткөндө да ушундай болгон, азыр да ушундай болду. Ушунун себебин иликтеп көрдүңүздөрбү? Мисалы, биздин мамлекет үчүн мен точно жооп бере алам. Биз бул кошуна мамлекетке, Тажикстанга эмес, башка мамлекеттин баарына тең бирөөнө дагы кол салалы деген бизде аракет жок. Бүт мамлекеттер менен биз жана достук мамиле түзүп, алар менен тынчтыкта, алака берекеде жашайбыз деген гана өзүбүздүн ушундай эме иш аракетибиз бар. Бирок мынакей азыр Тажикстан менен болгон өзүңүз айткандай бүгүн болгон жок, кече болгон жок. Көп жылдардан бери кайталанып келет. Бул куралдуу кагылышуулар булар шылтоозу жана чек арада болгон ар кандай силер күнөөлүү, бул күнөөлүү, силер кирип кеттиңер, биз кирип кеттик, силер суу бербей койдуңар, биз суу бербей койдук деген шылтоолор менен ушундайга келди да. Бул Тажикстан менен жанагы чек араны демаркация маселелери жүрбөй атат да. Чек ара аныкталып элек. Бирок бул аныкталбаган, бул жанагындай куралдуу кол салууга бул негиз эмес да. Биз жүздөгөн жылдар бул Тажикстан эли менен кошуна турганбыз. Бир тууганча жашаганбыз. Алака береке болуп ушундай жашап жүргөн, дос болуп жашап келген эл болчубуз.
Анан эми чегара чечилет эле да. Советтер Союзунан калган бизде проблема бул. Бирок чечилет эле. Бүгүн чечилбесе эртең чечилет эле. Эртең чечилбесе бүрсүгүн чечилет эле. Муну мындай ири отуруп түз кеңешип, жанагы мамлекет аралык комиссия бар эле, ошол иштеп отуруп акыры чечилет эле. Бирок ошо чечилбей атат деп анан кийин күч менен ыктап ошо маселени, чегара маселени бир жактуу өзүнүн пайдасын чечебиз деген аракеттер бул болбойт да. Дүйнө жүзүнүн практикасында ушундай бар. Көп мамлекеттерде чегаралар чечилбеген, азыркыга чейин бар маселелер, азыркыга чейин согуш жүрөт. Мына дүйнөлүк практика көрсөтүп атат. Бир да мамлекетте чегараны бир жактуу күч менен чечип алган болгон эмес. Акыры ал согуш менен аяктайт, акыры отуруудан только мына сүйлөшүү жолу менен, дипломатиялык жолдор менен сүйлөшүп, достук мамилени түзүп, ошо чегараны түзүп алып анан кийин ошондой менен жашашат. Мурат Кубаныч, мен сурап атканым, өткөн жылы дагы кол салганда ошол ОДКБнын коопсуздук кеңешинин жыйыны болуп аткан маалда салган. Быйыл болсо Шанхай кызматташтыгынын кеңешмеси болгон мамлекеттердин президенттерин, мамлекет башчыларынын катышуусу болуп турган маалда салып атат. Эмне үчүн деп сурап атам да. Биз эми муну бүгүн эле көрүп аткан жокпуз, биз муну анализдеп атканбыз. Азыр мен да көп суроолорду угуп атам, эмне үчүн болтурбай калдыңар, эмне билген эмессиңерби деген суроолор. Ага чейин жетебиз, азыр. Эми алардан эмес керек, ушундай провокация кылды. Именно ошодеки эл аралык абдан маанилүү иш-чаранын убагында атайын провокация кылып, ошодекини дүйнө мамлекеттерине, дүйнөлүк коомчулукка өзүнүн кандайдыр бир сигналын берди окшойт булар. Ошондой максат бар окшойт. Болбосо момундай өзлөрүнүн президенти ошакта, коңшу мамлекеттин президенттери бар, дүйнөлүк чоң Шанхай уюмундагы качкан мамлекеттердин бүт жетекчилери ушу Самаркандда чогулуп ушу жайында турганда булар андайга барбаш керек эле да. Раз баргандан кийин бу жерде глубокий причиналар жатат да, терең. Мунун себептери терең экени бул байкалып калды. Сиз бул окуя жөнүндө коопсуздук кеңешинин катчысы катары качан, кайсы мүнөттө уктуңуз? Ошол учурда Шанхай кызматташтыгынын кеңешмеси жүрүп аткан, сиздин реакцияңыз эмне болду? Мен эгерде силер 16-17-син айта турган болсоңор, бул деген 16-17-синде башталган деп, 14-үндө башталган. 14-үндө башталган. 14-үндө башталган, 14-үндө башталып, эртең менен 8-де башталды. Биз жумушка келип, шашылыш келип, баарын иштеп, область менен иштеп атып, ошо жерде областтык жетекчилер менен, жергиликтүү бийлик менен, ошо жерде укук органдарынын жетекчилери менен баары иштеп, атышып, андай миномет менен ата баштады. Ошол күн дагы элдер жанагы чегарадагы жайгашкан айылдардагы элдер дагы алар дагы качканга аргасыз болгон. Качып баргандан кечке чейин бирок аны бүтүргөнбүз. Түн ичинде эметип, эртеси элдер кайра кайтып келе баштаган. Ошо менен 15-и тынч өткөн. Анан 14-үндө болсо жана кечке чейин бүтө баштаган. Бүтө баштаганда тиги саммитке болсо бүт мамлекеттин президенттери 14-үндө келе баштаган программа боюнча. Анан биздин президент табаш керек болчу. Анткени бул маанилүү мероприятие, биздин мамлекет үчүн, мамлекеттин келечегинде чоң маселелерди чечиш үчүн аякка баш керек эле. Анан президент кыйшактап, ушу абдан эметип туруп алды. Эми кетип калсаң, кылчактап турду. Кетип калсаң, монда кырдаал болот дегенде биз айттык, бүгүн мынакей буюрса ок атуу токтоду, элдер кайта баштады. Эми могу саммиттин астында мындайга барбаш керек, баш керек. Биздин мамлекеттик эмени кызыкчылыкты аяктан коргош керек да. Анан эптеп кылчагынан кетти. Биз карап турдук, баары жакшы болду, 15 болду, жакшы болду. Бирок 16-сында именно саммит бүтөр күнү, акыркы күнү, эртең менен саат 6-да булар провокация кылып аткылап атпайбы, кайра. Огал аткылап баштады, анан кийин 1,5 саат, 2 сааттан кийин анан булар миномет менен аткылай баштады, 1 саат. Анан биргесинен повсеместно бүт Баткен району менен Элек районунун баары периметр боюнча 20 жакын участоктон ок атып бизге чегара заставаларына, биздин ошол жерде граждандык инфраструктураларга, жарандарга ошондой маалда эмне кылдык? Биринчи кезекте эле биз эмне кылдык? Элибиздин коопсуздугун сакташтын айласын жасаш керек болчу. Биринчи эле ошодоки элдерди оповещение кылдык. Элдердин жана кээ бир сурап атат. 137 миңди өкмөт мурда даярдап алган турбай, булар билген, булар атайын өзлөр камынган, ушуларды тез алып чыкты деп. Баткен эли уже көнүп калды буга. Канча жылдардан бери болду. Бирден шап коюп, шап чыгып кеткен үйрөнүп калды алар. Абдан сак жатат. Кооптонуп калды да. Абдан кооптонуп калган. Мен аларды түшүнөм абдан. Мен барып да келгем. Мына ошолор көбү өзүнүн машинасы менен алып чыгып кетишти. Чыга албагандардын баардыгын биздин ошол жерде өзгөчө кырдаал министрлиги, жергиликтүү бийлик, биз ички иштер министрлигинин кызматкерлери аларга жардам берип, ошонун баарын алып чыгып кетти. Мурат Кубаныч, ошол саммит жүрүп атканда биздин президентибизге ким бияктан доложить этти акыбалды?
Тигилердин 16-сында ок атканын, кайра башталганын. Ким биринчи эмесин аны мен билбейм, мен бирок ошонун ичинде эси менден башка бирөөлөр дагы билдире турган болсо, ошон үчүн мен да бармын. Сиздин эми түздөн түз милдетиңиз. Менден башкаларда түз чыга алган мүмкүнчүлүктөр бар, бирок мен эртең менен түз чыгып, кырдаалды түшүндүрүп, кырдаал оорлошуп баратат. Айттым, бул масштабы күчөп баратат, мындай болгон эмес. Биз байкап атабыз, көп күчтөр жумшап келатат. Биз буга абдан чоң иштер жүргүзүш керек болот. Сиз ал жерден мамлекет жетекчилери менен сүйлөшүп, өзгөчө жана Рахмон менен жолугуп калган түшүп, бу жерде кырдаал деген мамлекеттин башчылары келишмейинче бир токтой турган эмес болуп калат. Биз анткени ага чейин президентке чалганга чейин биз өзүбүздүн коллегаларга чалдык. Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчысына чалдым. Бир эмес, 2 жолу чалдым. Токтоткула дедим. Бул жаман, арты жаман болгон турат. Курмандыктар болгон турат. Чоң потерялар болот. Токтот десем, биз команда бердик, токтоттук деп айтып атабыз. Силер да токтотуп. Бизге проблема жок. Токтот, любой момент токтотобуз. Биз силерге только ответ катары, силерге жооп катары берип атабыз силердин аткан жерлериңерге. Силер болсо спасибо барды жерге атып атасыңар деп аны айтканга, бирок алар команда берип дейт, бир командасы аткарылган жок да. Күчөгөн кескенче алар кайра күчөп масштабтуу аткарыла баштады биз жака. Сиз президентке билдирдиңиз. Анан кийин ошондон кийин мен президентке билдирдим. Ушундай болуп атат десем, президент айтты, биздин өзүбүздүн механизмдер бар. Буга чейин мына 1 жыл билесиңер, былтыр 29-апрелде ушундай эле окуган, анда мен иште элек кезим болчу буякта. Ошол последствиясын бааш билебиз, 36 киши каза болуп, канча деген кыйрап калган, тамдардын баарын өртөп ташташкан. Биз ошондойду болтурбаш үчүн ошо былтырдан бери даярдык көрүп келатканбыз. Ал кайсы даярдыкты? Биздин күч түзүмдөрүн даярдаш керек болчу биринчи. Жана уюштуруу иштерин баарын жүргүзүш керек болчу. Өзгөчө кырдаал министрлигинин баардык элдерди кандай тез алып чыгып кетип, алардын коопсуздугун сактайбыз. Жанагындай коопсуз жерлерге кантип жайгаштырабыз, алардын жайгаштыра турган пункттарын кандай уюштурабыз, тамак-ашыңды ошого иштеп атканбыз. Анан кийин эң негизгиси биз ушул мамлекет менен иштеп атканбыз. Ошол эле Тажикстан менен, биздин өнөктөш мамлекеттер менен, кошуналар менен, бир уюмда болгон мамлекеттер менен баарын иштеп атканбыз. Бул жаман бул эмени токтотолу. Чек араны биз жанагындай тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен бүтөлү. Бул силерге да пайда алып келбейт, бизге алып келбейт. Бул только проблеманы алып келе турган эме деп акырын алар менен көндүрүп келатканбыз, иштеп келатканбыз. Бирок мына азыркы болуп кеткен окуядан кийин мен чоң тыянакка келе баштадым. Аны айтып берем азыр суразыңыз. Мурат Кубанович, ошол сиздер президентке кабарлагандан кийин президент ушул чуулгандуу окуяны ошол саммиттин столунун үстүнө жарыя кылдыбы? Маселени койдубу ошол жерде? Маселени койду, Рахмон менен жолукту. Ошол жолугушуу жөнүндө эмне билесиз? Ал менен жокту. Биздин ошол жерде жанында жүргөн ким тышкы иштер министрибиз бар. Ал Тажикстандын тышкы иштер министри менен жолукту. Аларга айтышты, ошол эле сөздү айтышты. Мен өзүм качпагандай эйин, бирок мен мындай президенттен барып сүйлөшкөн убакыт болгон жок. Бирок сүйлөштү. Алардан кандай реакция болгон? Реакция жок. Эми ал эмне деген? Реакция жок. Эгерде реакция болгондо, ошол жактан эле командир тып токтомок. Анткени ошол жерде атышып аткан жерде чек ара кызматынын жетекчиси жүрдү, Тажикстандыкы. Кийин айырга кимде келди? ГКНдын атайын кызматынын жетекчиси келди. Алардын бүт правасы бар, мүмкүнчүлүгү бар. Ошо атын токтогонго приказ бергенге андан алардан бийик мамлекеттик кызматкерлер жок, военныйлар жок. Алар токтотуп калмак. Значит, алар токтотулбагандан кийин бу жерде үстүнөн гана приказ келмей токтоо бар секчитти. Значит, ошол жерден сүйлөшкөндө анын андай ою жок экенин билдим. Эмне үчүн андай билип атам? Анткени былтыр билесиздер, 29-апрель болгондон кийин бетке дейин президент мен барам, Рахмон менен сүйлөшөм деп кетпеди беле? Элдердин сын болоруна карабастан, элдер муну туура эмес көрүп, абдан сындайтырын билип туруп, атайын барганда. Эмне себептен? Барып мен кой, мен өзүм менен жолугуп, ушу менен бул болбойт. Эл мен сындаса да мен барайын деп барып сүйлөшүп анан келген. Келгенде айткан, муну мен сүйлөшүп мүмкүн эмес экен, турбай деп келген. Абдан разочаровать келген да. Ошондо эле. Ошондо эле келген. Вообще түшүнбөгөн эме турбай бул. Бул чегараны чечейин деген ой жок окшойт деп ушундай келген да. Анан мына ошондой эле биз сезгенбиз. Булар кайра кайталанар биле. Эл деле түшүнүп кайталар ишен жетип калган деп жүрдү. Мына биз даярдыктарды көрүп аттык. Эми ар кандай сылтоон болуп атпайбы? Силерден кетти, бизден келди. Эми биз мурда канча жол кандай атабыз? Чек арада 2 солдат кыжыңдашат экен. Кеңесте даже атып кетет экен, бирин атат экен, киши кажа кылбайт экен. Бул деген эмеге негиз болуп бербеш керек да, масштабный куралды кылышууга алып келбеш керек да бул деген. Ошол масштабдуу куралдарды пайдаланууга жогорку башкы командачынын уруксаты жок, пайдаланууга болбойт эле да. Катарлаш жашаган башка мамлекеттин территориясына басып кирип ок атып атса, туурабы? Биздин мамлекетте дагы ошо кошуна
Тажикстанда дагы бүт куралдуу күчтөрдүн кол башчысы болуп президент эсептелет. ооба. Президенттин макулсуз бир дагы эмеде бокста турган бир да танкы чыкпайт. Демек президенттин макулдугу менен бизге карата ок атылган. Ушундай түшүнсөк болобу? Мен эми точно асал приказ деп айта албайм, бирок башка ошондой эле выводко келип атабыз да. Кантип ана болбосо токтот дегенде токтопаш керек. Биз айттык да, токтот, биз айттык да, биз токтотобуз дедик. Алар токтотподу да. Анан мына эми азыр масштабтуу болгондон кийин биз анализ мындан анализ дегенбиз. Анан элдерге азыр даярдык көргөнсө, элдер айтат, даярдың ары эмнеден болду, даярдык ушубу болсо ушундай курман болду дейт. Эми бул кагылыш экен да. Чоң күч менен келет экен. Согуш болгон жерде обязательно биздин жоокерлер ошо жерде даже курман болгондор, азыркы кызмат кылып аткан кетип ошо жүргөндөр. Душман келип атат, биз өлүп калабыз, бизди атып таштайт деп алар мекен коргобой, ошо жерде постун барып иштеп алар качып кетмек беле. Алар мекенге кызмат кылам, мекен коргойм деп ант берип ошо жерде турат да балдар. Жаштайбыз да биз ошентип жүрөбүз да. Анан ал балдар, биздин балдар да түшүнсө болот да. Алар тез келсинче баатырлыкты көрсөтүп, күжүрмөндүк көрсөтүп ошо жерден атышып атып өлбөдү көптөрү. Мурат Туканович, мен сиздин кечээ күнү Кабар агентствосунан берген түз эфирдеги билдирүүңүздү толугу менен уктум, азаттыкты уктум. Дагы бир нерсени дагы бир жолу тактап коеюн деп атам. Сиз ошондо билдирүү жасадыңыз. Ошол бизге карата ок аткан тажиктердин армиясы болуп эсептелгендердин ичинде жалданма башка өлкөлөрдүн жарандары бар экен деген маалымат кетти. Туура. Бул канчалык деңгээлде туура? Алар кимдер болушу мүмкүн? Düşük. Janagı arasında al jönde aytardan murdan men tiyanak aytayın da. Azı çoğun maçtaplı kılgandayım biz. Mınday tiyanak geldik. Geçe al jönde ofitsial türde ayttık. İleri alık komşulukka da ayttık. Bugün prezident oğunda da aytat boş gerek. Bul degen aldın ala dayardalgan Tacikistan tarafından bizim Kırgızstan'a olan agresiya dep tiyanak geldik. Maçtap ошондой oldu. Мындай маштаптуу кагылышы болгон эмес. Момча адамдын кагылышында мынча адам каражат болуп, курман болуп, момча адамдар жаракат алган эмес чыкчан. Бул өтө чоң, бул коңгуроо кага турган мезгил келди. Эмне үчүн деп айтыңарбы? Биз былтыртан баштап бул кагылыш болуп аткандан барын биз изилдей баштадык. Эми изилдейсек, аны эмне айтпайсыңар, эмне үчүн иштегени көрмөйт дейт. Коопсуздук, камсыздоо бул негизинен 90% ишиңдин баардыгы тымызың болот. Эч ким аны картадан жайбайсың. Мисалы сен азыр бир жерге барып, мындай жолдоштор менен жолугуп калып бир эзалап бир карта ойносоң, сен картаңды ачып алып туруп ойнобойсуң да, даже досторуң менен туурабы? А тем более потенциально противник боло турган болсо, сен анын баардыгын өзүңдүн күчүңдү, өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүң баардыгын ошолордун боло турган кийинки коркунуч чакырууларга биз даярдаш керек да. Мына ошонун баарын даярдап келатканбыз. Мына Украинада болуп аткан окуядан кийин биздин Орто Азияда чөлкөмүндө абдан кырдаал күчөйө баштады. Биз уже маалыматтардын баары бар, биздин чалгындоо кызматтары, башка кызматтардын баары иштеп, биз уже анализ кылып, аналиттер менен кошуп иштеп, биз маалымат алып атабыз. Эми бир суроо сурайын, кечирип коюңуз, сөзүңүздү бөлөйүн. Социалдык тармактарда көп пикирлер айтылып атат. Эми алардын баарын майдалап айта бергенде элибизди кайра көңүлүнө чок салбайлы. Бирок мына бул 14-түндө башталган нерсе, 16-сында күчөп кеткен нерсе биздин сырткы чалгындоо кызматтарынан башка бийликке качанга барланган? Бул кечели болгон эмес. Мына 14-түндө боло турган окуя бизге 4-5 күн мындай эле белгилер келген. Демек биз билгенбиз. Биз билгенбиз. Анткени 9-сентябрь булаттын жана эгемендүүлүк майрамы. Ошондо чегаралар арга жерлерде бул окопторду каза баштаган. Аны биздин чегарачылар да билген, жарандар да билип бизге чала баштаган, баарын билгенбиз. Чалгындоо органдар тем более билген. Анан ошондо биздин чегара кызматтары аларга эскертүү берген. Муну баары токтоткула. Жок, алар биз болсо мындай эгемендик карашта биз күчөтүлгөн режимде иштеп атабыз. Күчөтүлгөн башка техникалар да келе баштаган, личный состав да келе атат, ошондо күчөтүп баштаганда, анан биз аларды токтотканбыз. Анан бул провокация, специальный провокация кылды, булар даярдык кылып аткан, биз ага кам көрүп турганбыз. Эгерде биз бир жылдан бери кам көрбөгөндө, мен анын баары кандай кам көрдүк, мен бу жерден ачык айта албайм. Бул мамлекеттик сыр, бул аскердик сыр. Эгерде биз ошо кам көрбөгөндө, кечекинин масштабы, жоготуулардын масштабы, кыйроолордун масштабы азыркыдан 10 эсе көп болмок. Кирип келмек алып, просто глубоко кирип келмек биздин территорияга. Азыр аны баары билинип атат. Азыр аны да айтып берем. Кандай пландар болуп атканын мен азыр анализдеп билип атабыз. Мурат Туканович, жана менин бир суроом жоопсуз калды. Жалданма аскерлер болгонбу тигилердин? Кыскача эми жалданма аскерлерди. Да, биз аны көрдүк. Аны биздин аскерлер урушуп атып дагы, алар менен аларга отпор берип атып дагы байкады. Алардын жана куралдуу күчтөрдүн арасында
сакалчан болгон, гражданский болгон курал жаракты көрүп алып туруп, пулеметтер менен, автоматтар менен, минометтер менен татыратып арга жакка ата баштады. Жалаң эле биздин аскерлерге эмес, чек арачыларга эмес, алар гражданский инфраструктурага, биздин жарандарга, жарандардын үйлөрүнө ата баштады. Анан кийин жарандар чыгып кеткендер үйлөрүнө барып алар талкалай баштады, өрттөй баштады, ошол жерден тоной баштады. Мына ошондой действие боло баштады. Значит, биз ошондон изилдеп көрүп, мына өздөрү тажик тараптан, тажиктер жанагы боевиктердин, ошол боевиктердин кетип бараткан сүрөттөрүнүн баарын чыгарды. Биздин бир танканы бадбия аткан жанында сүрөткө чыгып аткан жеринен. Мына биз билдик, арасында Афганистандын жараны бар экенин билдик. Биз уже Афганистандын азыркы өкмөтүнүн өкүлдөрүнөн biz уже подтверждение aldık. Atı жөнүн билебиз. Кай жерде төрөлгөнүн билебиз. Мына ошондон тыянак кылып атабыз. Ошол Афганистандын террористтик экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү аралашып ушулар менен бул Тажикстандын өкмөтү ошолордун күчүнө таянып бизге кол салып атканы анык болуп калды. Демек жалдан аскерлер бар. Жалдан аскерлер бар экени уже анык болду. Биз эми муну дагы изучать этебиз, дагы текшеребиз. Мунун баары тең коомчулук биш керек. Бул жалаң эле биздин коомчулук эмес, бул дүйнө коомчулук биш керек. Анткени мен жанагы айтып кетейин, биз мына Украинада болуп аткан окуядан кийин бизге көп материалдар түшкөн, биз чалгындоо иштеп атканбыз. Биздин чөлкөмдө, Орто чөлкөмдө Афганистанда болуп аткан террорист жана экстремисттик уюмдар жандана баштаган. Алар жанданып, экинчи фронтты бияктан ачмак. Россиянын күчтөрүн чачыратыш үчүн мына бияктан да жасамак. Бизге аны башка мамлекеттин атайын кызматтары дагы, эксперттер дагы атайын келип билдирип атты. Аны өзүбүз да билип аттык. Мына биз ошого көп даярдыкты көрдүк. Демек, мурдатан ушундай кабар бар болчу. Кабар бар болчу, мен анын баарын биз билгенбиз, ошого даярдык көрүп атканбыз. Эгерде масштабдуу, чоң масштабдуу болот болсо, билесиңер, даже чоң мамлекеттер ушундай чоң экстремисттик уюмдардын чабуулуна туруктук бере албайт. Ага күбө Сириянын тагдыры, ага күбө Ирактын тагдыры, ага күбө Афганистандын тагдыры. Мына ошого даярдык өзүбүздүн күчтү кайрга коебуз. Эгер биздин күч жетпей атса, биз жана бирге коргоп турган регионалдык уюм ОДК менен кандай сактайбыз, кошуналар менен кантип биргелешип, мына ушул боюнча көптөгөн диалогторго мен өзүм лично барып келдим. Президент да сүйлөшүп атты. Андан тышкары өзүбүздүн күчүбүздү даярдай баштадык. Мен бу жерден эми рас ушундай эл абдан булдан сурап аткандан айтып коеюн, көптөгөн даже жашыруун болгон жыйындарды өткөздүк. Баарын мамлекеттик органдарда ошон үчүн күч түзүмдөрдүн баарына тең указание кеткен. Ким эмне кылыш керек? Кантип биз ушул эки чакырыктарды, коркунучтардан биз элибизди, мамлекетибизди сактап калабыз деген даярдыктардын баары болуп аткан. Мына азыркы болгон мына террористтик экстремисттик уюмдар аралашып, мамлекеттик күчтөр менен кошо жүрүп атканы бул чоң коргуроо. Биздин чөлкөмгө чоң коңгуроо, биздин кошуна мамлекеттерге, чоң мамлекеттерде коңгуроо. Анткени бул жана Сириядагы окуяга кызыктар болгон чоң күчтөр бар, глобалдуу күчтөр бар. Мына ошолор ушул жака алып келет. Сирияда болгон пожардын баары тең, жакынкы чыгышта болгон пожар, жанагы болгон башаламандыкты мына Орто Азияга чагабыз деген бар. Мына ошонун баарын белгиси түшүп калды. Ага мына күбө, мына кагаз айтып коеюн. Мына эме деген 2 күн мурда бизде болуп аткандан кийин, мына кече мурда күнү Ансар Нуруллах деген тажиктерден турган ИГИЛдин составында жүргөн террористтик уюм бар. Ооба, куралдуу чоң топ. Куралдуу чоң топ. Азыр Афганистан территориясында. Мына ошолор билдирүү жасады. Бизде 4500ден ашык согушкерлер азыркы Кыргызстанда болуп аткан окуяга, Тажик Кыргызстан окуясында болуп атканда биз ошого болгон жоокерлерибизди, курал жарактарыбызды берип санап атат. Мынча деген ракетабыз бар, мынча деген пулеметтерибиз бар, мынча деген снайперский бар, мынча деген 12 000 автоматыбыз бар. Ошонун баарын Тажикстандын куралдуу күчтөрүнө өткөзүп беребиз. Өзүбүз ошолорду коштабастан ошо Тажикстандын куралдуу менен күчтөрү менен келип туруп биздин жерибиз Баткенди алабыз. Временно биз жоготуп койгон жерди алабыз дагы. Анан кийин ошого чейин биздин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн баарын бүт куралдарды өткөзүп бериш керек добровольно. Болбосо биз созаңарды беребиз деген мына билдирүү жасады. Бул деген чоң коңгуроо. Значит, ошол жакынкы чыгышта болуп аткан, келе аткан жана окуялардан биз баарын айтып келаттык элек, алыс деп. Мына биздин үйгө кирип келатат. Биз ошону канча күндөн өткөрдүк. Региональный диалог болду. Мен 3-тен катыштым. Индияда болду, Душанбенин өзүндө болду. Россияда болду. Мына жакында дагы Индияда болгон турат, дагы Москвада болгон турат. Мына ушул диалогтун баарын ушул маселени коюп келгенбиз. Кантип биргелешип коргойбуз? Биз бул боюнча абдан коңгуроо кактык. Биз өтө көп коңгуроо кактык. Баарына тең билдирүүлөр жөнөттүк. Мына момундай келатат. Давай биргелешип коргойлу. Бул экстремисттер, террористтер
ушул эки ишти жасаган атат. Орта Азияга чоң жаңжал уюштурган атат. Анын максаты ачык айтышат алар. Берги пожар уюштурат, андан кийин барып Россияны биягынан талкалайбыз, андан ары дагы Кытайына киребиз деген чоң глобалдык план бар. Мына ошол ишке ашып атканын биз байкап атабыз. Ошол жерде Рахмон ошолордун удачкасына ийилинип, ошолор менен бирге болуп атканы белгилер болуп калды. Эми ошол экини текшериш керек. Эгерде Рахмон ошого кошулар менен кошулар кошуп, ошолор чоң глобалдык күчтөрдүн илмегине илип алып туруп, ошолордун саясатын жүргүзүп атат болду, бул анда башка иш. Чоң иш анда бул. Сиздин ушул сөзүңүздөн кийин мен ушул суроону берүүгө аргасыз болуп атам. ОДКБнын ушул иштен кийинки көз карашы кандай? Путиндин көз карашы кандай? Башка өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын реакциясы кандай болду бизге? Туруп калышты алар, кийин кошулушу эле эмне кылабыз ошол эле. Эртең мен өзүмдүн тажик коллегаммен сүйлөшкөндөн кийин түз эле мен ОДКБнын генералдык секретары бар, Заш деген. Мен ошону таптым телефонмен. Ал да ошо Самаркандта чакыруу ошол кеңешмеде болчу да. Кеңешме ошол жерге чакырылган экен, ошол жерде экен. Ошондо айттым: "Эй, бул масштаб болуп атат мындай. Сен ошол жерден эмелердин жанында жүрөсүң. Президенттер, ОДКБнын президенттерин баары ошол жерде жүрөт, башка мамлекеттер жүрөт. Тезинен билдир дедим. Тезинен билдир. Биякта жаңжал катуу болуп атат. Масштаб катуу, мындай болбойт эле. Биз байкап атабыз баарын. Тезирээк билдир дагы, силер ошол жактан буларга таасир бербесеңер, булар эч кимди уга турган болуп калды. Эч ким укпай турган болуп калды" десек, кийин алар эчтеке кыла албады, бирок мен айттым: "Билдирүү жасабайдыңар, жок дегенде реакция кылгылычы муга" дедим. ОДКБнын реакциясын айтпасаң, анан биз айткандай анан алар жанагындай билдирүү жасабады. Жок, бул эки ОДКБнын мамлекеттери муну сүйлөшүү жолу менен за столом переговоров сүйлөшсөңөр болот, муну токтотсоңор болот эле, бул болбойт эле деген билдирүүлөр жасады. Анан мен айттым, президенттерди окуган экен. Мен анан кийин Россиянын коопсуздук кеңешинин катчылыгына жаздым. Анын биринчи орун базары Нургалиев деген бар. Аларга чейин билдирүү жасадым. Момундай билип койгула. Момундай деген масштабтуу уруш болуп атат. Эртең анан билбедик деп айтпагыла. Давайте президенттерге айткыла, силер да буга таасир беришиңер керек. Болбосо эки ОДКБнын мамлекети согушкан турат бери, согуш калып барат. Деп баарына билген аракет кылдык баарына. Биз ОДКБнын мүчөсүбүз. Тажикстан ОДКБнын мүчөсү. Ошол ОДКБнын мүчөсү болуп турган башка мамлекеттер ушул бирине бири кол салып аткан туруп алар токтотуп коюуга эмне үчүн алдар келбейт? Мындай да, эгерде Тажикстан менен же Кыргызстан, биз Тажикстан ОДКнын мүчөсү болбогондо, бу жерде сөз жок болчу. Биз түз эле ОДКга кайрылып, ОДКнын күчтери келип туруп, биздин тараптан анткени ОДКнын уставында жазылган. ОДКнын мүчөсү болгон мамлекет бир мамлекетке куралдуу жактан агрессия боло турган болсо, башка мамлекет болобу же башка террористтик топтор кол сала турган болсо, значит ОДК мамлекетинин бүт мүчөлөрүнө кол салганга барабар деп туруп алар келип берип сразу разверт жанагы Батин эмеге Алматыга барбады баягында биздин эмелер Январда. Казакстанга биздин ОДКнын күчтөр барбы? Мына ошондо болуп туруп заматталар келмек. Бирок биз экөөбүз тең Тажикстанда, Кыргызстанда ОДКнын мүчөсү да. Уставында бул жазылган эмес. Биз ошого даярдык көрүп, мына ушундай болоорун деп туруп, биз ошодоки ОДКнын уставына, ОДКнын эме жанагындай документтерине биз ушундай өзгөртүүлөр кирели деп даярдык көрүп атканбыз. Эгерде ОДКнын мүчөсү болуп туруп, ошол эле ОДКнын дагы бир мүчөсүнө Кол салса, жанагындай сүйлөшүү жолу менен чечпестен кол салуу күч менен аракет кыла турган болсо, ошол эки ОДКлар аны осуждать туруп, ошол мамлекет ОДКдан чыгарып коймой дегенге чейин бардык. Тажиктер блокировать этип атты муну. Мына биз ошондой аракеттерди кылып аттык. демек эки мамлекеттин ОДКнын мүчөсү болгон үчүн ОДКБ бизге киргизишкен жок. Киргизе албайт. Уставда андай аларга берилген эмес ОДКга андай. Ошондон алар жанагындай сөз менен гана моралдык жагынан гана воздействие кылды да. Анан кийин мына биз Россиянын президенти Путинден дагы айткан уктук. Алар дагы Тажикстан президентине чалды, биздин президентке чалды. Ошентип анан билдирүү жасады. Муну токтотсоңор болот эле, бул эч кимге жакшылык алып келбейт деген билдирүүсүн айтты. Алардын биздин элге карата оор артиллериялык куралдардан аткылоосу анык болду. Алардын эмне курал пайдаланганын дагы бир жолу айтып койсоңуз, биз эмне курал пайдаландык? Тажиктер бардык болгон оор куралдардын баарын колдонду. Градтан бери пайдаланды. Булар ар кандай калибрдеги минометтерди атты, 80 мм, 120 мм менен аттыра баштады. Ар бир анын калибри чоң болгон сайын анын учуу аралыгы көбүрөөк болот. Анын разрушительный воздействие да чоңураак болот. Андан кийин замбрек менен аткылап атты, танка менен атып атты, БМПлер менен атып атты. Анан кийин алар алып келип туруп эме бар, ракетный система залпового огня деп коет, град деген. Ракеталар менен. Анын учушу 25 км, 30 км соот. Муну ошолор менен атып атты. Алар аткан кээ бир снаряддар Батин келип түшүп атты. Военкоматтын ичине түштү, көчөгө түштү, дагы бир тамга түшүп өрттөнүп атты. Тегерек чегара. Батин шаары кайда жатат, чегара кайда жатат? Алыс бир 15-20 км.
Мынакей ал чегара конфликт эмес болчу. Булардын максаты башкача болчу. Эми мына молар эмне атат? Биздин Баткенди отпай жанагы. Террористтик уюмдар атат. Биздин Баткенди кайрып алабыз деп атат. Значит, бу жерден уже баары белгилүү болду. Азыркы Тажикстандын режими булар жөн эле шылтоо, чегара деген шылтоо. Булар бүт Баткен областын басып алабыз деген. Бул биздин исконно тажиктердин жери деген саясатты жүргүп, бүт мээсине куюп таштаган. Жарандарга да мына ошолордун саясатынан байкуш тажик эли күнөөлүү эмес берге. Ошо саясатынын булар эмес кул болуп калды. Саясаттын эме коет, жана заложник болуп калды да булар. Ошолор анан кийин деп айта албайт атты. Тигилер ошолекке элди пайдалангандан мына элге да куюп коюп, эл да ошондой жаштар билими жок болсо, окубаса, аналар да ошондой дуулдап, бул биздин жер турбай деп мына ошондой саясат жүргүзүп атат да. Мурат Мукач, сиз бизге ар дайым эле келе бербейсиз. Биздин карамагыбызда 10 мүнөткө жетпеген убакыт калды. Мен 10 суроо бергенге аракет кылайын, сиз 10 суроого кыска жооп берсеңиз. Биз эмне курал пайдаландык? Алар макул, ошонун баарын жадырып бер. Биз адекватный, алар эмне колдонсо биз ошону колдондук. Биз только аларга жооп катарында колдонуп аттык. Мына мен күнү түнү ошолор менен республикалык штабты жетектеп турдум. Мен тиякта областтык штаб тугасы генерал Ташиев жетектеп атты ошол жерде, азыркы чейин ошол жерде жетектеп атат. Мына ошолордун усилиялары менен тиги коллега менен сүйлөшүп, мына убактылуу жанагындай келишим түзүп токтотуп калыштылар. Биз ошол эле куралды колдонуп аттык. Аларды ошол атып аткан жерин токтотобуз деп. Бирок биз алардын жарандык инфраструктурасына, айылдарына, жарандык элдерине чыгарган жокпуз да биз. Социалдык объектилерди аттырган жокпуз. Андай максат жок болчу да. Только ошолорго эметип аттык. Ошон үчүн азыр мынакей алардын билдирүүлөр келип атат, алардын жоготуулары 200ге жакын аскерин жоготуптур. 400ге жакын жарадар алып тур. Жарандык коомдон, жөнөкөй жарандардан аз эле экен. Алар эмне өздөрү бизге дагы бир маалымат түштү. Биздикин өрттөп коюп, анан барып туруп өзүнүн айылында чекесинде кээ бир өздөрүнүн үйүндө өрттөп койгондор болуп атат. Атайын провокация кылып. Эми элдин көйгөйүндөгү дагы бир суроо да. Бир эне жазып атпайбы Фейсбукта. Мен өзүм төрөбөгөн кишимин. Ата мекенди коргоо үчүн эркек балдарды төрөбөй калыптырмын. Бирок эгерде күч керек болсо, кемпирлерди алсам, мен да барып согушайын ошол жерге депчи. Эл бир гана нерсени сурап атат. Ошончо өздөрү кол салгандан кийин, жанагынча оор артиллериялык куралдар менен бизди аткылагандан кийин, тынч жаткан элди, социалдык объектилерди, Баткен шаарынын өзөгүнө чейин кол салгандан кийин, биз аягына чейин барып талкалап салууга кудуретибиз жетет беле? Кудурет жетет. Кудурет жетет, бирок бизде андай максат жок, андай задача жок. Биздин куралдуу күчтөр жана коргонууга гана даярдалган. Концепция ошондой. Биз бирөөнүн терроризмден кирип барып аларды талкалай деген андай максат жок. Биз кирип барсак, биз анда агрессор болуп калабыз. Биз да агрессор деп чыгат анда. Мына биз агрессор ким экенин өздөрүн көрсөттүк. Эми бир нерсе сурайын. Сиз чекисиз. Тажикстандагы коомдук саясий акыбалды билесиз. Эмомали Рахмандын өзүнүн ээрге отурушу кандай? Анын өзүнүн көчүгү бекемби? Эми ал жерде дагы оппозиция бар. Мынакей Тоолду Бадакшанды билесиз. Ошол жердеги акыбалды билесиз. Ал жерде талибандар жүрөт. Булар өздөрүндө эмне болуп атат азыр? Билесиң, оппозиция бар, бирок оппозиция өтө начар, алсыз. Болгон оппозицияны булар баарын тең камап, жок кылып, камачы кап, куусун кууп жокоткон. Бул элди чочутуп алган, бул режим. Горный Бадакшанды билесиңер, мына май айында эмне болду? Ооба. Лидерлерин баарын жоготту, аттылап бүт баарын, аларды войсканы киргизип өздөрүнүн элин Хорокто. Азыр аларды абдан татал, аларды да абдан катчылык азыр экономикасы патта турат. Элдер наразы болуп кетиши мүмкүн. Анан мен ошондо тыянак кылып атам. Ошо элдердин наразычылыгын башка направление, башка буруш керек. Буруш үчүн. Мына силер биз эмеспиз. Мына душман, мына кыргыздар, Кыргызстан душманыңар деп туруп, бияка бурганга аракет ушун саясат болду. Алардагы оппозиция алсызбы? Абдан алсыз. Абдан алсыз. Анткени булар баягы 90-жылдардагы жарандык согушта эл абдан чочуп калган. 100 миң, 150 миңге чейин киши каза болду деген, курман болгон деген эме бар. Андан чыкар канча жаракат болгон. Ошондон бери ошол факторду пайдаланып, булар коркуп келатат элди. Эгерде дагы бирдеме кыла турсаң, ошондой эл жоготуп алат, ошондой чыгарабыз дегенден эл ошо болбосо экен деп ошого чыдап келатканын эксперттер айтып атат. Бүгүн биздин президент өзүңүз айткандай Бириккен Улуттар Уюмуна барды. Ал жерде Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында сөз сүйлөйт. Ушул маселе көтөрүлөбү? Мен ойлойм көтөрүлөт. Президент ошон үчүн эле бартат болуш керек. Бирок хотя мунун үчүн барган жок. Бул пландуу, мурда эле пландаштырылган
Біріккен Ұлттар Ұйымының Генеральный Ассамблеясының жиыны болмақ. Аға мұрда эле пландарлық қалған іш болчу, бирок тилекке каршы морекке окуялар болды. Мына азыр эми бүгүн угабыз, мына жакында эле азыр ал кишинин ошол жерде болгон оон трибунасын пайдаланып ушул маселеге көңүл бурат деп мен ишенем. Чекист катары дагы бир нерсени сурайын, жооптуу кызматыңызга толук тиешелүү. Сиз өзүңүздүн билдирүүңүздө бизде кандайдыр бир үчүнчү күчтөр болуп атат деп эки жолу баса белгилеп айттыңыз. Сырттагы үчүнчү күчтөр да болушу мүмкүн. Аны сыртын айтып кеттиңиз ачык эле азыр, мынакей Афганистандын тиешеси бар, башка жерлердин тиешеси бар. Биздин өзүбүздө үчүнчү күч барбы? Бизде эми үчүнчү күч деп мен өз элимдин ичинен мен душман истегим келбейт. Элибиз баягыдай эле, бирок ар кандай топтор бар. Ошонун ичинде жанагы тыштагы жаткан эл аралык террористтик экстремисттик уюмдун ячейкалары бар бияқта. Экстремисттик уюмдар бар бияқта, тыюу салынган. Мына ошолор биздин үчүнчү бизге коркунуч көрсөтүп турган күчтөр. Бир элибиз ага жол бербейт болуш керек. Алар азыр өз алдынча эгерде тышкы күчтөрдүн жардамы болбосо, алар келип колдоо көрсөтпөсө, булардын эчтеке ал келбейт. Алардын баарын биз контролдойбуз. Бирок ошолор Сирияда да ушундай болгондо ички күчтөр эчтеке кыла алган эмес. Тыштан жардам келген, финансы, оружие, курал жарак бар. Анан боевиктер 100 миңден ашык боевиктер киришкенден кийин анан алар биригип кетип анан кийин Сирияны талкалап албады. Эптеп мынакей билесиңер, башка мамлекеттердин ошонун ичинде Россиянын, Ирандын, башка мамлекеттердин кириши менен эптеп мамлекет сакталып калды. Болбосо эчтеке калбайт болчу, тыптыйпыл жоготмок Сирияны. Мына ошол сценарийди бизге алып келаткандын белгилери барлык белгилүү болду. Азыр социалдык тармак абдан активдүү иштеп атат. Көптөгөн сындар айтылып атат. Мындай эле кылса болот эле, тигиндей кылса болот эле, мындай кылса мурун билсе эмне үчүн билген эмес, билсе эмне үчүн алдан алып эле тосуп токтотуп калбайт деген сыяктуу. Сиз сынга кандай карап жатасыз? Сынга мен туура карайм. Сын болуш керек. Мен айткан жокмун, бизде баары идеальный деп айта албайм мен аны. Бизде абдан көп проблемалар бар. Бизге мамлекет мына азыркы бийликке келгенде мына 1 жылдан бери бизде айтпадылы, армия эң мыкты армияны даярдап койдук деп. Эчтеке жок экен да. Курал жарак жок экен, техника жок экен, даже кийим-кечи жетишпеген, тамак-аш жетишпеген армия бар экен да бизде. Чегарачылар эчтеке эле жок, заставалар жок. Ал жаткан жерлерин барып карасаңар, тооканадай. Кой сарайларда болгон эмелер биздин офицерлер жатат үй бүлөсү менен. Мына ошонун баарын куруп баштаганбыз азыр. 1 жылдын ичинде көптөгөн техниканы алып келдик, бронированный машиналарды алып келдик, учкучтарды алып келдик, айлыктарын көбөйттүк, формаларын, боеприпас бүт баарын даярдап атабыз. Дагы келмек мына иштеп атканбыз. Бюджетти көбөйтө баштадык. Мына ошентип даярдык кылып анан моого келип калдык. Эгерде бул даярдыктар болбогондо, кийин анан жанагындай уюштуруу даярдыктар көп болду. Жанагындай оперативдик даярдыктар болду. Ошо болгондо мен дагы айтам, бул масштаб башкача масштаб трагедия болмок. Рахмат. Мурат Куаныч, 2 мүнөт убакыт калды. 2 суроо. Бизге жаңы куралдарды сатып алуу зарылчылыгы келип чыктыбы? Азыр мына азыркы окуя көрсөтпөдү. Биз куралдуу күчтөрдү чегараны бартын сатып алабызбы жок? Чоң реформаларды обязательно сатып алабыз. Биз куралды күчөтөбүз. Антпезек биз элдин коопсуздугу менен ойной албайбыз, алардын кепилдик бере албайбыз. Ошондон биз тезирээк куралданып, тезирээк биздин армиянын чегаранын дагы укук коргоонун баарын бекемдешибиз керек. Мунун үчүн биз элибиздин ичинде ынтымак билдирик керек. Мен дагы бир элибиз менен ыраазычтыкты билдирип кетем. Мына ошол эки болгондо мен мына штабта күн түнү отурдум. Баткенден келген аксакалдар, жаштар келип атып мага эмне кылып атасыңар, кандай болот деп айттым. Момундай болуп аткан кырдаалда азыр эмне кылыш керек биринчи? Биринчи кырдаалды жоюш керек, локализация кылыш керек. Бул тигилерге отпор бериш керек. Давай чаташа турган, сүйлөшө турган, тааныша турган убакыт эмес. Анда бизге мүмкүнчүлүк бергиле, биз ошолорду токтотолу. Токтотуп алып, андан көрө бизге жардам бергиле. Бир кулак болуп иштейли. Анан баарын бүтүрүп алгандан кийин эртең убакыт келет, андан кийин сыныңарды угабыз, оңдойчулардын мурдун оңдойбуз деп анан ушинтип абдан туура түшүнүп намыр колдоо болду. Маалымат берип атты. Мына эми элибиздин баягы эң жакшы черталарын көрсөттү эл. Канча деген мына мен бир эле цифраны айтайын. 470ден ашык тонна продовольствие алып барды. 2-3 күндүн ичинде. 57 грузовик машина менен ташып барып калды. Өзгөчө кырдаалдар эмеси 166га жакын тоннан берди, эл апарып койду. Мына азыр жетиштүү, баарын жазып атабыз. Рахмат. Сизге берилүүчү суроо абдан көп эле. Дагы көп суроо калып калды, бирок тилекке каршы түз эфир деген түз эфир экен. Биздин аркабызда азыр абдан маанилүү туура көрсөтүп турат. Мурат Куаныч келип маалымат бергениңиз үчүн рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Иманкулов Марат Муканович менен жолуктуңуздар. Саламатта болуңуздар.